Afrikадагы сапар экинчи күн. Бизди күткөн балыктар. Эртең менен туруп Алтынбек экөөбүз кимибиз канчалык үшүгөнүбүздү бири-бирибизге түшүндүрдүк. Жамгыр жааганда эле шүдүрүм түшүптүр. Дөңгөлөктөн майда тросту чыгарып, камераны алмаштырып, сапарыбызды уладык. Бизге кечинде тамак алып келген Хасандын идиш аяктарын таштап, рахматыбызды дагы бир жолу айтып коштоштук. Кийинки калкынышка бата эле жетип келдик. Эртең мененки жеңил тамак жумуртка жеп, андан аркы чоң шаарга жөнөдүк. Сапарыбыздагы биринчи дарыяны да кездештик. Рыбия деген дарыя Марокконун эң узун дарыясы экен. Атлас тоолорунан башталып, Атлантик океанына төгөткөн. Апарайы 20 градус жылуу болуп турду. Салкын шамал жетишпей турду. Океанга жакындаганда болоор деп кете бердик. Негизи Марокко дегенде чөл ассоциация болчу. Көрсө жап-жашыл өңгө боелгон аймактары да бар экен. Тептегиз жолдору менен айлана чөрө, аябай кооз, керемет көрүнүп турду. Ошол жолдордун бири океанды көздөй бурулат экен. Бул кооз көрүнүштү сөз менен жеткирүү деле өтө кыйын. Толкундарын уксаң өзүнчө эле терапия. Океандын кооздугун карап отурганда жигиттер ат жабышып, аттары менен сууга түшүп чыгышты. Бул видеолорду ысык көлдө тарткандай эле болуп калдым. Чындыгында сонун көрүнүш. Ушундай сонун көрүнүш менен жолубуз уланып баратты. Шамал жок кезде ушундай толкундар болуп жатса, катуу шамал болгондо элестетип койдум. Ушул толкундарда 1-2 серфинг кылып жүргөн жигиттерди да байкадык. Эң кызыгы, Эль-Джадида деген чоң шаарга азан айтылып жаткан убакта жетип келдик. Буга чейин жума намазга жетишпей калдык го деп келаттык эле. Намаздан кийин байкасам, шаардын бул бөлүгү аябай эски, тарыхый имараттар экен. Эль-Джадида шаары 2 бөлүктөн тургандай. Бир бөлүгүндө эски үйлөр, экинчи бөлүгүндө жалаң гана заманбап курулуштар. Бирок эки жагында тең бирдей жашоо жүрүп жатат. Шаардын эски бөлүгүн бир кыдырып чыгып, жолубузду уладык. Чыкканда эле базар башталды. Аябай узун экен. Ызы чуу, эл көп. Бирок жол боюнан суусуну саткан жерди таппай койдук. Баса, Эль-Джадида шаары аттарды аябай жакшы көрөт окшойт. Шаарга киргенде, чыкканда аттын символикасы. Ошондой эле ат баккан жерлердин көптүгүн байкадык. Шаардан чыгып баратканда суунун, тамак аштын запасын толтуруп алдык. Шаардан алыстай баштаганда өйдө ылдый жолдор аябай көбөйдү. Жолдор да тар болуп калды. Бирок ылдыйыш жолдору океанга сонун көрүнүш ачып жатты. Ошондой бир ылдыйыш жолдордун биринде жээкке суу аябай жакын болуп, сууга чөлдүп чечтик. Велосипедтерди жолдун жанында калтырып, даярданып жакын барсак, толкундары өзүнө тартып кетчүдөй сезилип, сүрөткө тартып эле кетип калдык. Андан ары жолубуз океанга сонун көрүнүш менен теп-тегиз болуп берди. Жээктин боюндагы үйлөрдүн баары терезелери менен океанды карап, өзүнчө ырахат алгандай. Жетилерде күн батышын билип, коно турган жерибизди интернеттен карап, кичинекей калконушка жөнөдүк. Ылдамдыкка берилип, кичине өтүп кетип, кайра артка бардык. Барсак кемпингтер бар экен. Картада хостел бар болчу. Бирок көрсө ал да жок экен. Бир байке өзүнүн короосуна чакырып, каалаган жериңерде жатып калгыла. Үйүнө да чакырды. Бир бош комнатаны көрсөтүп, ошол жака жатууну туура көрдүк. Эң кызыгы, ушул аянтчада 8 үй бар экен. 8 бир тууган, 120 киши жана баары ынтымакта жашашат экен. Алтынбек экөөбүз мечитке барып намаз окуп келсек, жылуу төшөктөрдү салып, Марокконун чайын даярдап берди. Ичкен да, ичпеген да арымады. Google переводчик менен бир топ сүйлөшүп отурдук. Айтор аябай сонун сыйлашты. ثم انت تصفقوا احنا نصور لكم شجعوا الوكل يلا حي نديروا بسم الله يلا كويس مش كويس ترى نشربوا كيس شي واحده ليمونه بيضاء атайын кылканы жок жерлерин атайын тизип койду